Өзгөн шаарында мал сарай өрттөнүп, анын кесепетинен 2 жаштагы бала чарчап калды. Маалыматка ылайык, сарай жыгач устунду шифер менен жабылып, 2 кабаттуу болгону айтылат. Министрлик өрттүн себеби такталып жаткандыгын маалымдады. 25 августта Бишкектин Свердлов райондук сотунда абакта жаткан укук коргоочу Рита Карасартованын иши боюнча кезектеги соттук жараян болуп, иште кароонун тартиби бекитилди. Бул тууралуу укук коргоочунун адвокаты Жаныш Бараков маалымдады. Анын сөзүнө караганда, айыпталуучулардын бири ден соолугуна байланыштуу сотко келбей калгандыктан, анын иши өзүнчө бөлүп жараян кийинкиге жылдырылды. Мындан ары аптанын ар шаршемби жана бейшемби күндөрү соттук отурум болот. Бул иш боюнча мен коргоп жаткан Рита Карасартова жана дагы 3 айыпталуучу бар. Судья ишти өндүрүшкө алгандан кийин сотту жабык өткөрүү чечимин чыгарган. Себеби Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы кылмыш ишин тергөөдө жашыруун грифин койгон. Ушундан улам биз материал менен толук таанышпай болгону кортунду бөлүгүн гана окудук. Биз ага макул эмеспиз. Ошондуктан мен сотту башынан аягына чейин жок дегенде айрым учурда ачык өткөрүү тууралуу өтүнүч даярдадым. Ал өтүнүчтү кийинки соттук отурумда берем, деди адвокат. Рита Карасартова жана коомчулук азырынча аты жөнү белгисиз болгон дагы 3 адамдын ишине байланыштуу соттук отурум 9-сентябрда уланмай болду. Бишкек шаарынын прокуратурасы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинде президенттин фондунан бөлүнгөн 300 миллион сомдун сарпталышын текшерип, ири көлөмдөгү мыйзам бузууларды аныктады. Текшерүүдө белгилүү болгондой, негизги фактылар 7,6 миллион сом максатсыз колдонулган, 6,2 миллион сомдук спорт шаймандары кымбат баада сатылып алынган, 13,2 миллион сомдук жабдуулар негизсиз жок кылынган. Жалпы зыяндын көлөмү 27 миллион 127 миң 820 сом болгон. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталды. Президент Садыр Жапаров аптанын соңунда Кытайда өтө турган ШКУга мүчө мамлекеттердин лидери чогулган саммитке катышат. Кытайдын тиминин жардамчысы Лю Бин Тяньцзинде өтчү саммит Шанхай кызматташтык уюмунун тарыхында эң ири иш-чара болоорун билдирген. Эскерте кетсек, саммит 31 августтан 1 сентябрга чейин өтөт. Ага 10дон ашуун эл аралык уюмдан жана 20 мамлекеттин башчылары катышмакчы. Кытай лидери Си Цзиньпин эки тараптуу жолугушууларды өткөрөрү айтылды. Дипломаттын айтымында жолугушууда мамлекет башчылар соода, илимий, техникалык, инновациялар, коопсуздук жана ШКУнун өнүктүрүү банкынын түзүлүшү боюнча маселени талкуулайт. ШКУга Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Пакистан, Өзбекстан мүчө. 2024-жылдын июлунда Казакстанда өткөн ШКУ саммитинде Беларусь дагы уюмга толук кандуу мүчө болгон. Ал эми байкоочу өлкө макамында Афганистан, Монголия катталган, Азербайжан, Армения, Камбоджа, Непал, Бириккен Араб Эмирлиги, Туркия, Шри-Ланка жана башкалар өнүктөш мамлекеттер болуп саналат. Москвада 1 сентябрдан тарта мигранттар үчүн Амина тиркемеси ишке кирет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Маалыматка караганда, тиркеме азыркы тапта колдонулуп жаткан миграциялык каттоо тартибин ордун басат. Аны калаага иштеге келген ар бир чет элдик жаран милдеттүү түрдө мобилдик аппаратына орнотушу керек болот. Мигранттар Амина аркылуу Москва шаарынын миграциялык борборунун дареги боюнча каттоого туруп, түнөгөн эс алган, туруктуу жашаган жери жөнүндө ички иштер органдарына аралыктан маалымдоо мүмкүнчүлүк алат. Жашаган жери өзгөргөн учурда чет элдик жаран тиркемени интерфейси аркылуу тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл деп айтылат маалыматта. Амина тиркемесин чет элдик жарандар Рустор дөкөнүнөн өз алдынча орното алышат. Бул үчүн Сахаровага же Россиянын ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнө баруунун кажети жок болот. Ош облусунун Кара Суу районундагы Сары Мазарда жайгашкан Алымбек датка менен Курманжан датканын күмбөздөрү толук оңдоп түзүүдөн өткөрүлөт. Президенттин Ош облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, облус жетекчиси Элчибек Жаантаев жерине барып күмбөздү оңдоо, көрүстөндөрдү кире беришин иретке келтирүү, жаңы арка куруу боюнча тапшырмаларды берген. Бул иштер Алымбек датканын 225 жылдык мааракесине карата жүргүзүлүүдө. 11-12 сентябрь күндөрү өтө турган мааракеде зыяратчылардын көбөйүшү күтүлүп жатат.